Саламатсыздарбы балдар? Биз кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабак окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 11-класстар үчүн арналмакчы. Бул сабакта аналогиялар жана алардын байланыштары жөнүндө кеп болот. Сиздер менен Аксай районундагы Темиркул Металлиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Атаканов Үзен Боронбаевич бирге болот. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы антонимдик, синонимдик байланыштар. Бул сабакта биз балдар аналогиялардагы байланыш түрлөрүнүн ичинен антонимдик, синонимдик байланыштар жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Аналогиялар боюнча түшүнүктөрүбүздү андан ары да тереңдетебиз. Тесттик иштерди иштөөгө көнүгөбүз. Кеп байлыгыбызды, логикалык ойлообузду, өз алдынчалуулугубузду өстүрөбүз. Анан да сабырдуулукка, терең ойлоно билүүгө тарбияланабыз балдар. Балдар, мен силерге логикалык суроо менен кайрылгым келип турат. Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт балдар? Кандай суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт? Кана ойлонуп көрөлүчү? Азаматсыңар, силер суроонун жообун туура таптыңар деп ойлойм. Андага көңүл бөлөлү. Мына, сиз уктап жатасызбы деген суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт экен балдар. Азаматсыңар, сабагыбыздан ары уланталы. Балдар, биз өтүлгөн теманы эске түшүрүү жана бышыктоо максатында көнүк иштеп көрөлү. Бизге үлгү жуптар берилген. Мына ушул үлгү жуптагы байланышка карап, сөздөргө жуп сөздөрдү таап жазгыла. А бөлүк үлгү жуп ит, күчүк. Берилген сөздөр: бөрү, топоз, түлкү. Б бөлүк үлгү жуп өйдө төмөн. Берилген сөздөр: серт, ыраак, таң. В бөлүк үлгү жуп шумдуктуу, укмуштуу. Берилген сөздөр: зыкым, суктук, өөн. Мына балдар, биз берилген сөздөргө жуп сөздөр таап жазалы. Кана батыраак киришели балдар. Азаматсыңар, анда эмесе биз жазган жоопторубузду текшерип көрөлү. Келгиле балдар, өзүбүздү текшеребиз. Канчалык деңгээлде туура аткардык экени? Үлгү жуптагы байланышка карап жазылган жуп сөздөр. Үлгү жуп ит, күчүк. Карап көргүлөчү балдар, мында кандай байланыш бар? Демек, иттин баласы күчүк. Анда бөрү бөлтүрүк, топоз мамалак, түлкү бачки. В бөлүктө өйдө төмөн. Мында антонимдик байланыш болуп турат. Демек, серт сулуу, ыраак жуук, таң кеч. В бөлүк шумдуктуу, укмуштуу. Бул синонимдик байланыш. Демек балдар, зыкым сараң, суктук ач көздүк, өөн кыйкым. Силер да мына ушул сөздөрдүн жообун туура таап жаздыңар деп ойлоймун. Азаматсыңар балдар, сабагыбыздан ары уланталы. Келгиле балдар, анда жаңы темага кезек берели. Аналогия бир нече байланыштын негизинде түзүлөт. Байланышты туура табуу бул суроонун жообун табуу дегендик. Биз бүгүн антонимдик байланышка токтололу. Ал үчүн биз антонимдер деген эмне экендигин билүүбүз керек. Антонимдер жөнүндө биз кыргыз тили сабагыбыздан токтолуп кеп кылганбыз. Антонимдер маанилик жактан карама-каршы келген сөздөр. Эми балдар, антонимдердин ар түрдүү сөз түркүмүнүн болушу. Карап көргүлөчү балдар. Биз мисал келтирели. Зат атооштук антонимдер: дос, душман. Сын атооштук антонимдер: ачуу,
таттуу, этиштик антонимдер оңдоду, бузду, тактооштук антонимдер эрте, кеч жана башка. Көрдүңүздөр балдар, демек антонимдер ар түрдүү сөз түркүмүнөн болот экен. Эми балдар карап көрөлү. Антонимдик байланыштагы аналогиянын түрлөрүнө кезек берели. Демек, биринчи түрү бул жуп сөздүн экөө тең бир сөз түркүмүнөн турган түрлөрү. Демек, эки жуп тең бир сөз түркүмүнөн турат экен. Мындай аналогияларда биринчиси зат атооч болсо, экинчиси да зат атооч. Биринчиси сын атооч болсо, экинчиси да сын атооч болот. Мисалы, келүү, кетүү. Биринчиси этиш, экинчиси да этиш. Ачуу, таттуу. Биринчиси сын атооч, экинчиси да сын атооч. Эми ушул жерде биз тесттик көнүгүүнү иштеп көрөлү. Бизге эталондук жуп сөз ысык, муздак берилген. А. Киреше, чыгаша. Б. Ачуу, жабуу. В. Кир, таза. Г. Аз, көп. Карап көргүлө балдар, жуп сөзгө кандай антонимдер экен? Ысык, муздак. Туура сын атооштук антонимдер. Анда туура жооп В. Кир, таза. Мындай эталондук жуп да сын атооштук болгондуктан биз В жообун туура деп карадык балдар. Жуп сөздөрдүн арасындагы жалпылыкты табуу. Мисалы, эталондук жуп сөз ысык, муздак берилди дейли. Анда А. Ак, кара. Б. Узун, кыска. В. Кир, таза. Г. Оор, жеңил. Карап көрсөңөр балдар, бардык жооптор бул сын атооштук антонимдер. Анда биз туура жоопту эмнеге негиздеп карайбыз? Мында эталондук жупта, берилген жооптор да сын атооштук антонимдер болуп жаткандыгын биз дагы бир жолу эске алып көрөлү. Биз мында жуптардын ортосундагы кандайдыр бир жалпылыкты издешибиз керек балдар. Карап көрсөк, ысык аба, муздак аба болушу мүмкүн. Ошондой эле кир жана таза аба болушу мүмкүн. Демек, туура жооп В жообу. Балдар, жуптардын ортосундагы антонимдик байланышты гана аныктоо, туура жоопту табуу деген ойдон алыс болушубуз керек. Жуп сөздөр антонимдик байланышта болуп, бирок ар бири бөлөк-бөлөк сөз түркүмүнөн болгон аналогиялар. Мындай аналогияларда, мисалы, биринчиси зат атооч болсо, экинчиси сын атооч. Тактап айтканда, биринчи зат атооштун антонимин сын атоочка айландырылгандагысы. Мисалы, тазалык, кир. Жалкоолук, иштерман. Уялчаактык, өткүр. Балдар, биз мисал иштеп көрөлү. Эталондук жуп, үлгү жуп. Шыктуулук, жөндөмсүз. А. Сулуулук, серт. Б. Тазалык, кирсиз. В. Узундук, кыскартылган. Г. Өсүмдүк, соолуган. Маани берүүчү жагдай бар балдар. Жуп сөздөрдүн биринчи сөздөрү зат атооштор. Ал эми экинчиси ар түрдүү. Демек, биринчи сөздү экинчи сөздүн сөз түркүмүнө салып карап көрөлү. Демек, шыктуу деген сөздүн антоними жөндөмсүз. Ошондой эле сулуу сөзүнүн антоними серт. Демек, туура жооп А. Синонимдик байланыштарга кезек берели. Синонимдик байланыштарды өздөштүрүш үчүн биз алгач синонимдер жөнүндөгү түшүнүгүбүздү биз эске түшүрөлү. Толук синонимдер, толук эмес синонимдер жана контексттик синонимдер. Мунун баарын биз кыргыз тили сабагыбызда, кыргыз тилинин практикалык грамматикасын өткөнүбүздө токтолгонбуз, балдар.
Синонимдер деген эмне эле? Туура айтасыңар. Айтылышы жана жазылышы ар башка, бирок маанилери бирдей же болбосо жакын сөздөр синонимдер деп аталат. Толук синонимдер алар дайыма бири-бирин алмаштыра алат. Тактап айтканда, бөрү, карышкыр. Бул эки сөздү дайыма биринин ордуна бирин колдонсок болот. Ал эми толук эмес синонимдер алар дайыма эле бири-бирин алмаштыра албайт. Мисалы, көп, мол деген сөздү карап көрөлү. Биз быйыл көп түшүм алдык. Биз быйыл мол түшүм алдык. Демек биз экөөсүн алмаштыра алдык. Эми кийинки сүйлөмдөргө көңүл бөлгүлө. Биз көп билөлүүбүз. Ушул жерде көп деген сөздү биз мол менен алмаштыра албайбыз. Анткени биз мол билөлүүбүз деп айта албайбыз. Демек бул толук эмес синонимдер. Ал эми контексттик синонимдер булар өз алдынча синоним болбой, сүйлөм ичинде гана синоним боло алган сөздөр. Биз сөз байлыгыбыз канчалык көп болсо, туура жоопту ошончолук жеңил табабыз. Мисалы, эшик каалга. Бул сөздөр синонимдер. Эгерде эшикти сырт деп карай турган болсо анда синоним боло алышпайт. Жуп сөздүн экөө тең бир сөз түркүмүнөн турган түрлөрү. Мында жуп сөздөр кайсы сөз түркүмүнөн турса, жообу да ошол сөз түркүмүнөн болушу керек. Мисал карап көрөлү. Эталондук жуп ат, ысым. А. Көп, мол. Б. Жолоочу, жүргүнчү. В. Жоош, момун. Г. Тез, бачым. Мында балдар ат, ысымда зат атооштук синонимдер, жолоочу, жүргүнчү да зат атооштук синонимдер экендигине таянып биз Б жообун туура деп эсептедик. Жуп сөздөр синонимдик байланышта болуп, бирок ар бири бөлөк-бөлөк сөз түркүмүнөн болгон аналогиялар. Мында да биз ушул сыяктуу антонимдик байланыштагы жуп сөздөрдү эсибизге түшүрүүбүз керек. Ошол сыяктуу эле биринчиси зат атооч болсо, экинчиси ага синоним болгон зат атооштон жасалган сын атооч болот. Мисалы, кубаныч, көңүлдүү. Карап көргүлө. Кубаныч зат атооч болсо, ал эми көңүлдүү зат атооштон жасалган сын атооч болду. Эми А. Тездик, шашкалак. Б. Сабырдуулук, чыдамкай. В. Чебердик, олдуксон. Г. Тыкандык, таза. Туура жооп Б жообу. Себеби кубанычтуу, көңүлдүү синоним. Ошондой эле сабырдуу, чыдамкай да синоним болуп келет балдар. Ушул жерде эске алуучу жагдай бар. Үлгү жуптагы байланыш антонимдик же синонимдик болгонун таап, бирок бардык жооптору дагы ошол үлгү жуптардагыдай болсо, демек эки сөздүн ортосунда башка байланыш бар. Буга мисал карап көрөлү. Үлгү жуп, эталондук жуп. Жоош, момун. А. Кычкыл, ачкыл. Ийри, кыйшык. Өткүр, курч. Көркөм, кооз. Эталондук жупта сын атооштук синонимдер болуп жатат, а берилген жооптордун баары сын атооштук синонимдер. Демек биз башка байланышты издеп көрөлү. Берилген жуптагы синонимдер адамдын мүнөзүн билдирет. Анда туура жооп В жообу болот. Жоош, момун адамдын мүнөзү болсо, өткүр, курч да адамдын мүнөзү. Калган жооптор синоним болсо да адамдын мүнөзүнө тиешеси жок. Сабакты бышыктайбыз балдар. Биринчи, төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. Өз, убактылуу, көпшөк. Төмөнкү сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Ынан, калаа, демик. Төмөнкү зат атоошторду сын атоочко,
сын атоочторду зат атоочко айландыргыла. Күлкүлүү, ый, белги, жөндөмдүү, кубанычтуу, узундук. Кана балдар, иштөөнү баштайбыз. Ойду бир жерге топтоп, ар бир тапшырмага дыкаттык менен көңүл бөлөбүз балдар. Эгер силер өтүлгөн теманы жакшы түшүнүп, жакшы өздөштүргөн болсоңор, анда бул тапшырмаларды дароо эле туура аткарган болосуңар. Келгиле, анда бул тапшырманы кандай деңгээлде аткардык, биз өзүбүздү текшерип көрөлү балдар. Төмөнкү сөздөрдүн антонимдерин тапкыла. Өз, жат, убактылуу, түбөлүктүү, көпшөк, нык. Төмөнкү сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Ынан, ишен, калаа, шаар, демик, энтик. Төмөнкү зат атоочторду сын атоочко, сын атоочторду зат атоочко айландыргыла. Күлкүлүү, күлкү, ый, ыйлаак, белги, белгилүү, жөндөмдүү, жөндөм, кубанычтуу, кубаныч, узундук, узун. Мына балдар, күлкүлүү деген сын атоочту биз күлкү деген зат атоочко айландырдык. Жана башка ушул сыяктуу. Балдар, биздин сабакты ушуну менен аяктоо алдында турат. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анда эмесе үйгө тапшырмалабыз. Биринчи тапшырма. Төмөнкү ссылкага кирип, онлайн тест иштейбиз. Экинчи тапшырма. 3төн окшоштук түзөбүз. Түзгөн окшоштуктарыбызды бирибиздикин экинчибиз иштеп көрөбүз. Балдар, биздин сабагыбыз ушу менен аяктады. Саламатта калыңыздар балдар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта учурашканча аман бололу.